tuğurmamda kömülüp baratamın göygöylerge. Ömürüm mınçalık tez şuuldaba, bilbegem künder oktoy öterlügün, oylasam şam çırağım öterlügün, kupulga tolor bir iş jasavappın, esep çot kılayım dep kelsem bugün. Ne kıldım uşugaçe şımalanıp, Kudaydan ulu olco şıvak alıp, aşudan barajatam tomolanıp, alcerge şaparteyip çıgıp alıp, kündörüm mınçalık teş şaşpağıla, men üçün biraz pursat taştağıla, tağılgan ozipamdı bütüröyün, kayırılıp ketkençekti asmanıma. Ош педагогикалык училищеде 60-жылдардын аягында билим алып студент болгон. Азыркы күндө ошол училищенин базасында түзүлгөн Ош гуманитардык педагогикалык институту деп аталган окуу жайдан билим алышы менин оюмча анын акындык шыгынын ойгонушуна уютку болуп, булактай ургуштап чыккан талантынын бир көзүн ачкан деген ойду жаратат. Улуулукка багынып, улуу талаа сагынып, Оз таза гүлдөрдүн шөдүрүмүн тагынып, аппак таңдан башталат, албут таңган жаңырык. Музапир Ырыспай махабат жөнүндө ооданы ошол Эгембердикке таандык ырысаптарынан жараткан, андан сырткары ошол 70-ке чыкканда бизден ошол оончулардын туу чокусу болгон Жумамедин Шералиев Гүлдөй жан аттуу керемет оондун чыгарган, андан сырткары күнү бүгүн ушу жаштардагы улам бизден өнөр кеченин ээсинин ырысаптарына кайрылып келишет. Koluma koygum konumdu, açık aytar oyundu. Ant bergin ıyık süygöm, sübölük birge bolgam, bir ömür birge bolgam. Cibektey nazik jarkınım, jar bolçu maga altınım. Jaro kersendey çüröktün, jitasam jipar alkımın, jitasam jipar alkımın. Koluma koydum kolumdu, açık aytarı oyundu. Ant bergin ıyık süygö, sübölük birge bolunga, bir ömür birge bolunga. Elesin getpey esimde, sanaga saldım cane. Sarıru bolgun adamday, sağınıç kıynayt keçinde, sağınıç kıynayt keçinde. Koluma koydum kolumdu, açık aytarı oyundu. Ant bergin ıyık süygö, sübölük birge bolunga, bir ömür birge bolunga. Jaralgan janar dünösün, jaman söz sağa tibesin. Canıma gerçi jark etip, jaştıktın doğru güldösün, jaştıktın doğru güldösün. Koluma koydum kolumdu, açık aytarı oyundu. Ant bergin ıyık süygö, sübölük birge
сөздүн даамы, сөздүн жыты, жарыгы бар. Сүйүп турсаң бүт ачат көкүрөгүн, аны ширип каныңа. Жалыныңа жалтанбаган ырларды жазып көнгүн. Тууган жердин суусуна, абасына кандырып ал тамырды өзөгүңдү, чөгүп кетпей дос душман арасында, ыргайланткын тагдырды аз өмүрдү деп. Эгембердинин ырын угуп олтуруп, мына ошол нерсе оюма келди. Демек, мындай бир генетикалык жактан дейбизби, ошол замандардан бери келе жаткан ошол чөлкөмдүн тили өлбөй, мындан ары өсө турган, ошол жылгалардан куюлуп келип көлдү жарата турган бир кайра жаралуу доору келди деп, ушул Эгембердин ырларын окуп олтуруп ушундай бир ойго келем. Бул жарыкты жараткан Алла Таала шүгүр дейбиз ушунча кылганына, деди дагы кырааттап сүр окуду, эт жүрөгүң эзилет ыргагына. 6 күндө көктү жерди жараткан, ар бир жанга ырыскы энчи тараткан, билет жерге не кирип не чыкканын, нелер көктөн түшүп көккө бараткан. Кайда болсо силер менен бир жүрөт, кандай гана иш кылбагын бүт билет, колунданын асман жердин тагдыры, бүт бардыгын кол астынан өткөрөт. Бардык нерсе бир Аллага кайрылат, эрки менен күн түн болуп айрылат. Көкүрөккө каталбайсың сырыңды, элчисине жан Аллага улуу даңк. Фумга келгенден кийин, айылга келгенден кийин таланты ташкындады, өнүктү, өстү деп түз эле айтса болот. Бул чын. Анын үстүнө мына чогуу иштейбиз. Мен эгемди дос кел, мына институт ачып атабыз мына жерге. Шу жерге келип сенин иштешиң ушул чөлкөмдүн бүтүн жаштарына бир жакшы таасирин тийгизбей койбойт деп бир нече жолу келип жүрүп, анан өзү дагы макул болуп калды, бир жактан келип иштеп калдык. Мына жаман эмес. Şu жакында эле Күргүчтө иштеди эгем. Ошол Мухаммед пайгамбардын ошол эки этаж үйүндө чекедеги бир комнатасында отуруп алып жазды. 2001. Андан кийин удалаш баягы катар альтер эгосун, баягы эсселерин жазды. Жана мына эң акырда мына быйыл колубузга тийип отурат Исбайрам авазы. Анан студенттер үчүн ошол өзү мурдатан которуп жүргөн чыгыш адабияты боюнча чыгыш элдер адабияты деген хрестоматияны даярдады. Кыргыз жазмакерлеринин, акын, окумуштуулардын арасында ушу Москвада билим алып, аны мына эң кийинки жыйнагында биздин бир ошол кездеги куракты эскерип жазган ырларында жүрөт. Билим алгандардан ушул Эгемберди досум, анан академик Абдыган Эркебаев досубуз экөөбү ушу Москвадагы букинист китептерин бүтүндөй аңтарып, теңтерип, мыкты деген табылбаган китептерди ушу Кыргызстанга көчүрүп келишкенде, ушул экөөнүн китепканасындай бай китепкана алиге эч кимде мен бир жолуктура элекмин да. Бир Эгембердин жан дүйнөсүнө ушул кыргыз дүйнөсү, чыгыш адабияты, ыйман, акын, ажылык, ушунун бардыгын кантип жан дүйнөңүзгө сиңиресиз дейм да. Бири-бирине каршы келип калган учурлар болбойбу? Кыргызчылык, ыйман, акын, булар бири-бирине кээ бир жерлерде төп келбей бирин-бири жээрген учурлар бар да. Bir özök tamır болот да, ал өзөк тамыр актыкка умтулуу, ыйманга жетүү. Ошол ыйманыңды жоготпосоң, сен бардык нерседе өзүңдү балыктай сызып кете бересиң. Эгер кайсы күнү ыйманыңды жоготсоң, сен жанагы ажылыгың да чачылып кетет, акындыгың да чачылып кетет. Акынга түтүү өтө кыйын нерсе. Болгондо дагы көркөм өнөрдү сөздүн аркасынан аздектеп жүргөн адамга ошончолук дүнүө керек. Себеби мен ар бир жазган ырымды биринчи кезде өзүмдүн келинчегиме окуйм. Ошонун цензурасынан, көркөм табитиден өтсө, значит, ар бир карапайым адамга чейин жетет экен деп. Себеби Эгембердике мындай да турабы, акынга чыдоо кыйын дегени, акындар жаз келгенде, күз келгенде сүйүү, махаббат башкалат дагы учуп кетиши мүмкүн да башка гүлдөргө, туурабы? Ошондой учурлар болот, ошондо чыдаш керек да ошого, туурабы? Бардыгына чыдаш керек. Болсоң дагы никелешкен зайыбым, дидарыңа камбай жүрүп карыдым, сенсиз кайдан жашармакта көгөрмөк, менин жайган
kanat butak tamırım. Jark dey түссө senin külkün ürdeyim, közleriңdün terегинен сүрдөймүн, kız kezиңдей kılıklarың kılt etet, kızıgışo okşoyt ушул dünýönүн. Gül bırakтай, örttey ısık, koyunun bütbey kelet, tavışmağın, oyunun, kurdaşların kempir olup kalsa da murdağınday senin müçö formun, cılı cumşak, süylөгөндү bilesin, жүрөгүмдү kölküldetip yesin, cadıvalday jattap aldım deçelem, açılmagan sır boyunca kelesin. Сиз кайсыл мезгилде ыр жаратасыз? Атайын мындай убакта, тигиндей убакта ыр жаратам деген рецепт жок. Акындын оюна качан эмне келет бир Алла Таала билет. Мен өзүм билбейм кайсы малды жаратышымды. Бал кээде ырдын саптары менин түшүмө кирип чыгат. Эртең мен кирип жазып коем. Кээде бир саптарымды жазып унутуп жок кылып алам. Ömür boyu естеп жүрөм. Ошол ырым жакшы эле капушуга таппадым деп. Дүйн эсен кубулжуган куштай болдуң, мен жака миң чакырсам учпай койдуң, үнүңө азгырылып жан эргиткен, жете албай тайгаландым, муздай тоңдум, көзүм дап бет алдымдан өтө бердиң, кызыккан делебемди өчүрбөдүң, үмүтсүз эми куурап баратканда, кайрадан тал күчүктөй бүчүрлөдүң. Азыркы жаштардын жашоосуна кандай карайсыз? Бүгүнкү жаштарыбыз Кудайга шүгүр, ыймандуу жаштарыбыз да бар, ыймандан чыгып кеткен жаштарыбыз да бар, баягы ата эненин түз жолунда жүргөн жаштарыбыз да бар, эле өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргө илем деген жаштарыбыз да бар. Кудай Таала ошол кандай болсо да жаштык мезгилди жакшы өткөрүш керек, жаштык мезгилде көкүрөк ачык болуш керек, көп нерсеге кызыгыш керек, бардык нерсени алып калышка максималный колдон келген жаштыкты пайдаланып, ырдап, бийлеп, жакшы дүнүйөгө кызык нерселерге умтулуп, дүнүйөнү билип алга турган мезгил. Эч нерсеге тойбой турган, ойноп, оюнга тойбойт, иштеп, ишке тойбойт, сүйүп, сүйүүгө тойбойт, жашап, жашоого тойбой турган мезгил жаштык мезгил. Мухаммед пайгамбар деген жинагыңызда дин тарыхына мындай изилдегенсизби? Өзүбүздүн ислам динине жазыш үчүн бүтүндөй дүнүйөнүн башка диндеринин дагы тарых таржымалын билип чыгышка туура келди. Ошонун ичинде акыры жүрүп менин оюма ушу Мухаммед алейхиссалам туура келди. Себеби адамзатта мындай жакшылык кылган, мындай таза, мындай адамды бир актыкка, тазалыкка, ыйыктыкка, тууралыкка үндөгөн мындай пайгамбарыбыз жок. Акындык жолуңузга түшкөнүгө кандай себептер болгон? Акындык жолго түшүшкө биринчиден ошо менин ата бабаларымдан келе жаткан баягы тукум куучулук ген тарабынан, экинчиси ошол мен баягы жаңыдан адабиятка келе баштаганда жакшы агаларга жолугуп, жакшы чөйрөгө жолугуп, ошолордон жакшы таалим тарбия алгандыгым, андан кийин кыргыз поэзиясынын жаш кезимден окуп көбүрөөк окугандыгым, мен 4 мына мактаныч эмес, 4-класста окуп жүргөнүмдө мен ошондо жаңы чыккан эле Дон Кихоттун Сервантесин окуп чыккам. Азыр аны жогорку окуу жайда 5-курска барганда окушат. Эгер келсең бул дүнүйөгө өрт менен, турмуш эмне, кийим эмне көрктөгөн, чоң максаттын аркасынан безип кет, канат жайып жүрөгүңдө көктөгөн. Башкаларга кызыл камчы салдырбай, жашап өткүн аз өмүрдө кайгырбай, жакшыларды жазып анан жүрөгүң калса мейли, колго алгыс калбырдай. Кудурети болса сенде Кудайдын керегине, анда каппак сарайдын дөв болгунда, көзүнөн өт ийненин алтын болуп ичинде жат ылайдын. Сен жөнүндө кетсин ушак таралып, талаш жүрсүн таңдан кечке жанарып, а сен көгүш мейкиндикке уча бер, эгер калсаң кош канатчан жаралып.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер өнөр кеченин кезектеги чыгарылышында Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, жазуучу, ондогон керемет махабат, сүйүү, лаззат, ыйман Мухаммед пайгамбар тууралуу китептердин автору Эгемберди Эрматов менен болгон ушундай бир маңдай теске баарлашуунун күбөсү болдуңуздар. Ылайым ушул чыгыш поэзиясында кыргыз элин, кыргыз поэзиясын таанытып бар болуп, аман болуп жүрө бериңиз.